техникада жумуш істеген. Мага оор техниканы башкаруу жагат. Аскерде мен танкист болчумун. Бала кезден чоң унааларга кызыгып келгем. Кийин техникаларга катты кумармын. Логистика тармагында жүктү ишенимдүү сактоо гана эмес, аны убагында жөнөтүү жана жеткирүүдө абдан маанилүү. Бул ишти өз кесибин жакшы көргөн жана аны мыкты билген кесипкөйлөрдүн аркасында ишке ашыруу мүмкүн. Мен логистика тармагында 20 жылда иштеп келем. Ошондуктан мага жүктөрдү терминалдык иштетүү менен алекленүү сунушу түшкөндө бул абдан кызыктуу болду. Товарлар кайда сакталат? Аларды жөнөтүү кандай уюштурулган? Канча убакытты үнөмдөөгө болот? Биз сиздерге Борбордук Азияда теңдеши жок жетиген транспорт логистикалык борбору тууралуу айтып беребиз. Биздин негизги максатыбыз жүктөрдү иштетүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу. Биз өлкөбүздүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү багытында активдүү иш алып барып жатабыз. Өткөн жылы Казакстандын шаарларынын катарына облустук макамы бар дагы бир жаңы конуш Ала Тау кошулду. Ал Алматыдан 50 чакырым, ал эми Казак-Кытай чек-арасынан 290 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шаар макамын алган соң бул жерде түрдүү экономикалык объектилер активдүү өнүгө баштады. Алардын бири жетиген транспорт логистикалык борбору. Бул борбор жаңы жумуш орундарынын булагы болуп, шаар менен жакынкы айылдардын тургундарын жумуш менен камсыздап жатат. Бул жерде 6 жылдан бери оор жүк ташуучу техника менен иштеген Ермек Талипбаев эмгектенет. Көбүнесе кыйын го, ауыр. Бул жумуш жеңил эмес. Жүктөр кээде 30 тонна, эң азы 5 тонна болот. Контейнерлерди так жайгаштырып, унааларга, вагондорго жүктөө керек. Бул жерде кыйынчылыктар жетиштүү. Түсүрүү жумуштары кезинде өзүнүн кыйындыктары бар. Ермек башкарган унаа Ричстакер деп аталат. Бул заманбап техника 45 тоннага чейинки контейнерлерди көтөрүп ташууга жөндөмдүү. Ермектин ишинде жүктү туура башкаруу гана эмес, коопсуздукка да өзгөчө көңүл буруу зарыл. Айланада адамдар же башка конструкциялар болбошу керек. Бул жерде максималдуу көңүл буруу талап кылынат. Енді көліктен контейнерді көтеріп жатқан кезде арнайы құрылғы болады контейнер. Контейнер көтөрүлүп жатканда аны бекем кармаган атайын жабдуу колдонулат. Контейнерди бузуп алууга болбойт. Вагонго жүктөөдө контейнерлер бири-бирине жакын жайгашат. Аларды уруп же пломбаларын бузуп албоо абдан маанилүү. Ошондой эле вагондогу контейнерлерди бекитүүчү тетиктерди сактоо керек. Айланасында башка адамдар же техника болушу мүмкүн. Дайыма абдан этият болуу шарт. Сындырып албай, жан-жағында адамдар жүрүү мүмкүн, башка көлүктөр келип калуу мүмкүн. Сондай кездерде мукуят болуу керек. Ермек иштеген жетиген логистикалык борбору жүрөккө окшош. Андан кан тамырлар сыяктуу жүктөлгөн вагондор өлкөнүн бардык тарабын көздөй агылып кетет. Бул борбор Казакстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн уникалдуу логистикалык хаб. Ал жакында эле ачылганына карабастан өлкөнүн транспорт системасында өзгөчө орунду ээледи. Биз ачылганбыз. Техникалык ачылышы 2 жыл мурда болгон. Ал эми толук кандуу ишмердүүлүк 2024 жылдын жай айында 1 жыл мурун башталган. Азыркы учурда биздин кубаттуулук жылына 80 000 40 футтук контейнер. Биз аларды кабыл алып, түшүрүп, аймакка сактап, зарыл болсо контейнерлердин ичиндеги жүктү түшүрүп, автоунаага жүктөп беребиз. Бул жараян тескерисинче да иштеши мүмкүн. Автоунаадан контейнерге, андан кийин вагонго жүктөп, андан ары жөнөтөбүз. Логистикалык борбордун негизги функциясы жүктү сактоо жана товарларды бөлүштүрүү. Ошондуктан бул жерде убактылуу сактоочу камбалар жана бажы терминалдар иштейт. Жыл сайын алардын аянты кеңейип жатат. Бүгүнкү күндө биз импорттук багыттагы жүктөрдү да иштеп жатабыз. Бизде убактылуу сактоо кампасы жана бажы кампасы иштеп турат. Убактылуу сактоо кампабыздын иштеп жаткан аянты 50 000 чарчы метрден ашат. Ал эми бажы кампасы 6 000 чарчы метрден көп. Азыркы учурда убактылуу сактоо кампасын дагы кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Жаңы кошумча аянт болжол менен 10 000 чарчы метрден ашат.
Белгилей кетүүчү нерсе бул логистикалык борборго эң жакын эл аралык чек ара Кытай менен, импорт менен экспорттун көпчүлүк бөлүгү дал ушул чыгыш коңшу аркылуу өтөт. У нас на терминале обрабатываются и импортные грузы. Биздин терминалда импорттук да, экспорттук да жүктөр иштетилет. Биздин концепция Казакстанга кирүү жана чыгуу үчүн дарбаза болуу. Азыркы учурда экспорттун негизги өнөктөштөрү айыл чарба продукциясын өндүргөн ишканалар. Алар даяр продукцияны Кытай эл республикасына экспорттошот. Импорттук жүктөргө болсо атайын техника, эл керектөөчү товарлар жана запастык бөлүктөр кирет. Грузы — это спецтехника и товар народного потребления плюс запасные части. Жүктүн кабыл алынышы, жайгашуусу жана жөнөтүлүшү тууралуу автоматташтыруу долбоорунун жетекчиси Элдар Тусупбаев айтып берди. Каждый контейнер Терминалга келген ар бир контейнер же жүк сөзсүз түрдө катталат жана ага байланыштуу көптөгөн маалыматтар кирет. Бул кардар, жүктүн өзү, салмагы, жиберүүчү, алуучу, брокер жана башка тиешелүү маалыматтарды камтыйт. встречается с этим грузом. Контейнер жүк менен терминалга келгенден кийин логистикалык борбордун кызматкерлери аны кылдат текшерүүдөн өткөрүшөт. Текшерүүдөн кийин товарларды кампаларга жайгаштыруу процесси башталат. Размещение контейнеров на терминале. Контейнерлерди терминалга жайгаштыруу башаламан эмес. Ар бир контейнер үчүн алдын ала санарип дарек берилет жана алар терминалда ошол дарек боюнча жайгаштырылат. Мисалы, биз азыр 5Т деп аталган стоктун жанында турабыз. Бул стокко белгилүү бир кардардын белгилүү бир контейнерлери коюлат. Ал виртуалдык текчелерге жайгаштырылат. Ал текчелердин чек аралары белгиленген. Биз контейнер кайда тургандыгын так билебиз. Ричстакердин айдоочусу контейнерди жеткирип же алуу үчүн келгенде аны кайсы жерге коюу керек экендигин так билет. Кийин белгилүү убакыттан кийин контейнерлер чыгарылышы керек болгондо ал ошол жерге келип контейнерлерди алып автоунаага өткөрүп берет. Берет контейнер и выдает на авто. Тегиз тизилген контейнерлердин катарын көрүп, алардын ар бири өз ордунда так тургандыгын байкоого болот. Бул иреттүүлүк адамдардын так жана тынбай жасаган эмгегинин натыйжасы. Бош контейнерлердин салмагы 2,5 4,5 тоннага чейин болот. 20 футтук контейнерлер болжол менен 2,5 тонна, ал эми 40 футтук 4,5 тоннадай. Ал эми ичиндеги жүктүн салмагы ар кандай болушу мүмкүн. Бизде ар түрдүү товарлар ташылат. Менин тажрыйбамдагы эң оор жүк 31 тонна болгон. 31 тонна ғой. На сегодняшний день наш... Бүгүнкү күндө биздин терминал агроөнөр жай продукциясын өндүргөн компаниялар арасында чоң суроо талапка ээ. Бул товарлар экспорттук багытта Кытай аркылуу же Кытайдын өзүнө транзит жолу менен жөнөтүлөт. Азыркы учурда биз кардарларыбыздын буйрутмаларына ылайык ар кандай жүктөрдү арпа, сафлор, зыгыр май өсүмдүктөрү, күн карама, жүгөрү жана башкаларды кайра жүктөп беребиз. Согласно заявкам наших клиентов. Жетигендеги логистикалык борбордун башкы артыкчылыгы бул инновациялык операциялык система. Анткени логистикада убакыт чечүүчү фактор. Эгер жүк убагында жеткирилбесе, бул компаниялардын ишине терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ал тургай жалпы рынокко дагы таасир этет. У нас на терминале используется операционная система TOS Axilot. Биздин терминалда TOS Axilot операциялык системасы колдонулат. Бул система бизге терминалды башкарууга жардам берет жана адам факторун минималдаштырат. Программа контейнерди кайсыл жерге жайгаштыруу керектигин өзү аныктайт. Ошондо аны каалаган убакта оңой табууга болот. Мисалы, менин артымда турган ар бир контейнердин өз дареги бар. Система аркылуу биз 1500 контейнердин ичинен керектүүсүн бир нече секундда таап, бир нече мүнөттө чыгарып жөнөтө алабыз. За несколько секунд и вытащить и отгрузить за несколько минут. Если бы не было такой системы, эгер мындай система болбосо, адамдар жөө басып, көзү менен издеп, эске түшүрүп жүрүшмөк. 1,5 миң контейнердин кайсы жерде тургандыгын эч ким эстеп кала албайт. Ал эми башка терминалдарда, мисалы Алматы түйүнүндө керек болгон контейнерди жарым күн издеп, анан гана табышкан учурлар болот. А биз каалаган контейнерди бир нече мүнөттө жөнөтө алабыз. бывает, что ищут полдня, пока найдут и отгрузят. А мы можем любой контейнер отгрузить за несколько минут. Жүздөгөн тонна жүк ташыган вагондор убакыттын өтүшү менен эскирет. Аларды өз убагында оңдоп текшерип туруу зарыл. Жетиген логистикалык борборунда вагондордун техникалык абалына Ермек Абилдаев жооп берет. Здесь ремонтируем грузовые вагоны.
Производим текущий отцепочный ремонт. Бул жерде жүк вагондорун оңдойбуз, күнүмдүк оңдоо иштерин жүргүзөбүз. Эгерде дөңгөлөктүү жуптарда бузулуу аныкталса, аларды ремонтко чыгарабыз. Дөңгөлөктүү жуптар оңдолгондон кийин кайра вагондун астына орнотобуз. Бул үчүн атайын крандар жана вагон өткөрүүчү домкраттар бар. Специализированные домкраты для подъема вагонов. Имеется козловой кран для установки колесных пар. Также производим... Ошондой эле бузулган запастык бөлүктөрдү алмаштырабыз. Бизде вагондор үчүн өндүрүүчүлөрдөн алынган запастык тетиктердин туруктуу кору бар. Запасные части вагонов от производителей. Ну вот эти колесные пары, они с ремонта прибыли. Они, вам, надеюсь, видно, что... Мына бул дөңгөлөктүү жуптар оңдоодон жаңы эле келди. Көрүп тургандай дөңгөлөктөр кайра иштетилип тегизделген. Мындай бузууларды биз дайыма аныктайбыз. Мисалы бул жердеги дөңгөлөктүн жүрүү бетинде пайда болгон бузулуу. Бул болсо жарака. Биздин тил менен айтканда выщербина. Булардын баардыгы жол кыймылына терс таасирин тийгизет. Как бы сказать, на движение вагонов, поездов. В основном... Негизинен металл чарчоосунан ошондой эле темир жолдун ири тилкелери дөңгөлөктөрдүн жээгинин эскиришине алып келет. В основном на кривых участках дороги, железной дороги. Бүгүнкү күндө логистикалык компаниялар жеткирүү, сактоо жана жүктөө процесстерин оптималдаштыруу үчүн жаңы ыкмаларды тынымсыз издеп жатышат. Здесь, скажем так, очень много моментов. Бул жерде көп факторлор бар. Мисалы, ылдамдык маанилүү роль ойнойт. Биз кандай жүктү жүктөп жатканыбызга жараша бул да таасир этет. Ылдамдык контейнерлердин ижарасына да таасир берет. Жүк канчалык бат кетсе, сактоо чыгымдары ошончолук аз болот. Оптималдаштыруу жолдору дайыма болуп келген жана мындан ары да өнүгөт. Логистика бар жерде адамдар дайыма жеткирүүнү арзандатуу жана жакшыртуу жолдорун издеп келишкен жана издешет. С этой задачей справляются, всегда ищут новый способ оптимизировать и удешевить перевозку. Биздин жүктүү кайра жүктөө комплекси автоматташтыруунун жана заманбап технологиялардын аркасында контейнердик поезддин бүт курамын болжол менен 1600 тонна эң кыска мөөнөттө өткөрүп бере алат. Бул иштер бизде болжол менен 2 күндүн ичинде бүткөрүлөт. Ал эми башка терминалдарда мындай иш 7 күнгө чейин созулушу мүмкүн. Порядка 7 дней. У нас 5-дневной часовой график. Биз 5 күндүк сааттык графикте иштейбиз. Апталык тартип 5 күн иштейбиз. 2 күн эс алабыз. Биздин негизги милдет жараксыз вагондорду оңдоо, жүк ташуучу вагондордун паркын оңдоо. Также мы производим здесь не на данном участке, но наша компания... Ошондой эле бул жерде эмес, бирок биздин компания контейнерлерди оңдоо менен да алектенет. Контейнерлердин негизги бузулуусу бул дат басуу, тешилүү сыяктуу бузулуулар. Биз аларды жүктөөгө даярбыз, оңдойбуз, ширетүү иштерин жасайбыз, сырдайбыз жана контейнерлерди мындан ары жүктөөгө даяр кылабыз. Даем готовность под погрузку в дальнейшую. Жалпысынан алганда ар бир тармактын өнүгүшү жана иштеши, илгерилеши өз ишин билген адистерден көз каранды. Ермек Талипбаевдин айтымында бул тармакта иштеген кызматкерлер төмөнкү нерсени эстен чыгарбоосу керек. Ар бир адам өз ишине жоопкерчилик менен мамиле кылышы керек. Енді өзімнің жұмысымды жақсы көрем. Мен өз ишимди жакшы көрөм, мага абдан жагат. Ойлойм, дал ошон үчүн мен бул ишти жакшы аткарып жатам. Оор техниканы башкаруу мага жагат. Армияда мен танкист болчумун. Бала кезимден чоң машиналарга кызыгар элем. Мен осындай үлкен техникаларга катты кумармын. На самом деле. Чындыгында эле логистиканын негизги максаты өндүрүүчү менен керектөөчүнүн ортосундагы процессти ылдамдатуу жана товар толук жолду мүмкүн болушунча тез жана арзан басып өтүшү керек. Мына ушундай биздин миссиябыз. Это наша миссия.
транспорт логистикалык сектор бул стратегиялык мааниге ээ тармак. Ал өлкөнү чийки заттан түшкөн кирешеге көз карандылыктан бошотууга жөндөмдүү. Биз жетиген борбору жөнүндө кеңири айтып бердик. Бул борбор Казакстандын транспорттук жана логистикалык инфраструктурасын гана өнүктүрбөстөн, дүйнөлүк мыкты тажрыйбаларды да ийгиликтүү колдонууда. Аны бекеринен жети суунун жүрөгү деп айтышпайт. Чыгыштагы ири коңшубуз менен байланыштагы негизги логистикалык түйүн болуп калган бул борбор өлкөнүн экономикалык келечегине ишеним арттырат.